Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Агай кино сериалынын чыныгы прототиби, каарманы, заманыбыздын дүйшөн агай, Гапыр агайыбыздын онлайн ата энелери мектебибизде бүгүнкү той ээлери болгон Марияжеке турмушка узатып жаткан кызынын себине 40 китепке толгон сандыкты белекке берүүдө. Ушундай мыкты салтты идеянын автору болгон Гапыр агайыбызды сөз кезегине чакырып алалы. Негизи бул агайдын ушул жерге келип, ушул жерге дасторкон жээгинде отуруп, ушул бүгүнкү кереметтүү жакшылыкта бата бериши өзүнчө эле бир чоң болжо. Андыктан агайыбызды чакырып алалы. Микрофон узаталы. Кудай бүгүн Нурайды анын ата-энесин сыйлап берген баардык инсандарды Кудай ылайык тынч аманчылык менен тойго жеткирсин. Кудай иш кылып силерге узак өмүр берсин. Экөө кошо карыгыла. Сиз кызыбызды көңүлүнү көтөрүп, алпештеп, алып түбөлүккө бактылуу болуусу үчүн кам көрөсүз деп ойлойбуз. Сиздерге мен баардык жакшылыктарды каалап, өмүр каалап, бакыт каалап, бала чакалуу болуп, кошо караңыздар деп, анан кийин ушу жалпы отургандарга бир кайрылып айтайын деп, сиздер азыр бир аз таң калгандар болсо, мен өзүм баткен дээлектер болсо, анан бүгүн Мария эженин сиздердин тоюңуздарга конок болуп калышымдын себеби ошо биздин 25 жылдан бери өтүп жүргөн энелердин мектеби деген ушу иш-чарамыз себепчи болуп калды. Мына биздин Нурайдын апасы ошол энелер мектебинде, Гүлсара мектебинде окуп, анан ушунчалык ыраазы болуп, ошол эне мектебинин автору ошол китептерди жазган атамды ушу тойго чакырып бер дегенден анан бүгүн мен ушу келип калдым. Тамын мындан бир 5-10 жыл илгери Оштогу бир тойдо бир сунуш айттым эле. Келиңиздер кыргыздар, көп нерсебиз жакшы, бирок дагы бир жаңы жөрөлгө киргизели. Кыз себине 40 китеп деген жаңы бир жөрөлгө киргизели. Жөн эле бир алиги китайский товарларды алып, бири-бириге белек берип, анан ону иштетпей кете таштап койгондун ордуна шулардын жаштарды үй бүлөнү кандай куруп, баланы кандай тарбиялайт, мына ушунун баардыгын кайын журтту, эл журтту бактылуу күндөр, бактылуу иштерди өстүрүү үчүн кандай китептер буларга жардам берет деп, ушу 40 китептин тизмесини түзүп, ушу сунушта айттым эле. Бул 40 китепти окуп булар 1 жыл бактылуу күндөрүнү өткөрсө, андан кийин төрөлгөн балдар дагы Кудай кааласа ааламга белгилүү инсандар болуп, вундеркинд болуп, Нобель сыйлыгын ала турган инсандар болуп төрөлөт. Анткени ушу бактылуу күндөрдө эне кайсы китепти окуса, эмнени укса, эмнеге көңүл бурса, келечекте төрөлө турган балага анын касиети өтүп кетет экен. Ошол үчүн мына сиздердин алдыңыздагы сандыкта Жусуп Баласагындын Куттуу билим китеби, Манас китебинин, Чыңгыз Айтматовдун Ой гүлдөрү деген китептин, ошону менен биргеликте мен өзүм 25 жыл эксперимент кылып жазган Ата-энелер сиздер үчүн деген китеп. Бул балам бойго бүткөн 0 жаштан баштап 21 жашка чейинки баланын физиологиясы, психологиясы, тарбия, тааними жазылган. Мына ушу китептер бул сандыктын ичинде Кудай кааласа келин күйөөбүзгө белек болуп тапшырылат. Мен кошо калып, көп бала чакалуу болуп, тынч аманчылыкта өсүп жүргүлө Кудайым деп койдум.